Assalamu alaikum dostlar. Бүгүн мен сиздерге могу редуктор жөнүндө дагы бир жолу айткым келип турат. Көп адамдардан WhatsApp'тан чалышып атат, көп немелер айтышып атат. Мисалы үчүн, редукторда майды канча куюш керек, анан бунун дагы повышенный, пониженный жөнүндө айтып берчи депчи, кантип регулировка кылабыз, анан кайсы жагын кантип регулировка кылабыз депчи. Мисалы үчүн, туугандар мындай да. Могу редуктор редукторда могул жерде өзүнүн инструктажы болот. Могу кытайлар жазып койгон өзүнүн инструктажы. Буга карасак, мисалы үчүн бул жерде жазылып турат, мисалы үчүн 150 миллиграмм май куйгула 3 айга чейин депчи, 3 ай. 3 айдан 6 айга чейин, мисалы үчүн 6 айда майыңарды алмаштыргыла деп жазылып турат могул жердечи. Негизи контроль редукторго май куйганда, редуктордун өзүндө мисалы үчүн редуктор ар кылдуу болот. Ар кылдуу фирманыкы өзүнчө башкача болот да. Мисалы үчүн мен айтып кетейин, мисалы үчүн могу боюнча айтсам, бул 20 зубчик редуктор. Бул кичинекей. Себеп дегенде бул кандай десем сиздерге, мына 600-700 кг 1 тоннага чейин жүк көтөргөн муравейлердин редуктору булчу. Энди бунун основной немеси буга деген где-то 350 грамм, 300 грамм май куйсаңыздар болот. Бул ар бир неменин редуктордун өзүнүн килограмм немесине карап май куюлат да, мисалы үчүнчү. Анан бул кээ бирөөлөр айтат, мисалы үчүн мен көп угуп калам, көп немелерден айтат, 500 грамм куйдум, 600 грамм куйдум депчи. Анча майдын куюштун кереги жок. Анча майдын куюштун зачем кереги бар? Мисалы үчүн сиздер көп майды куюп салсаңыздар, мына жерде немени жаңы вал кирген, дөңгөлөктөр кирген вал. Мына бул жагында да бар. Мисалы үчүн бул мостко кирет могу. Могу дөңгөлөктүн валдары ос деп коет. Ошого кирген жер, могул жерде сальниктер болот да, байкелер. Мына мен сиздерге айтсам, мына жерде сальниктер болот да, өзүнчү. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Ошо сальниктерден мисалы үчүн сиз 600 грамм май куйсаңыз, bunun içindeki may kayda barat, kayda кетет, kayda barat. Mına bir surau da sizlere kayda barat. Misal için oşol maylar bu iki çekeden, valdın çekesinden çıkıp кетет. Bu most, bu degen içi tuyuk val ile kirip turat da. Anan bu barat dagın döngölöktörgө barat. Eki jağı döngölöktörgө barat, eki jağı teң. Anan balçıldap jatıp kalat. Oşon üçün may kuyganda, misal üçün may kuygandaçı, өзүнүн нормасын коюш керек байкелер. Анан май куят деселе, тапкан майды кое бербеш керек. Мисалы үчүн жазда куя турган өзүнүн отдельный майлары бар. Өзүнүн майын коюш керек. Бул майы мындай, кандайча сиздерге айтсам, густой болот да, мындай. Коюу болот. Анан кээ бир майлары бар, суюк майлар куйсаң, азыр мына жазда ошондой майларды куюп коюшат. Ал деген бир канча десем сиздерге бир 5-6 жол жүргөндөн кийин мотор кызый баштайт, редуктор кызый баштайт. Себеп дегенде ал мисалы үчүн май моторду, редукторду суутуп туруш керек да. Ошон үчүн коюлат. Себеп дегенде мына өзүңүздөр билесиздер, трансформатор бар го, жана ток бөлгөн трансформаторго дагы өзүнүн майын куят. Электриктер дагы билет. Себеп дегенде ошол трансформатордо кандай күчтүү напряжение турат да, күчтүү неме айланып турат. Ошон үчүн ошол май ошол өзүнүн суутуп турат. Ошол сыяктуу эле бул деле ушундай. Мисалы үчүн сиздер арзан майды мына 200 сом, 300 сомго алданып куюп аласыздар, анан ошол менен жүрө бересиздер. Бул деген ичиндеги зубчиктерин бүт жеп салат да, туугандар. Ошондой. Ошон үчүн сиздер май койгондо карап туруп куюшуңуздар керек да. Майдын да жакшысын коюшуңуз керек. Таза майдан коюшуңуздар керек. Макул, аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Подпискадан басып, лайктан басып коюңуздар туугандар. Жакшы видеолор чыгарганга аракет кылабыз.